Соңку жылдары өлкө аймагында жол кырсыктары көп катталууда. Адистердин айтымында бирден бир себеби жарандар жол эрежесин толук сактабай келет. Мунун алдын алуу үчүн өкмөт коопсуз шаар долбоорун сунуштап, Бишкек шаарында иштеп баштаган. Долбоордун экинчи этабы өлкө аймактарында улантылат. Долбоорду Ош шаарында ишке ашыруу жолдор башкармалыгынын адистерине жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө шаар ичинде кайсы өтмөктөргө видео камералары коюлары такталып бүттү. Быйылкы жылы биз тараптан уже тийиштүү документтердин баардыгын даярдап бергенбиз. Бул биздин шаарда 35 мындай өтмөктөр, кесилиштер берилген. Ушул жөнүндө толук биз бүтүрүп маалыматты бул бергенбиз. Аталган видео камераларды орнотуу үчүн жол коопсуз шаар долбоорунун талаптарына жооп бериши керек. Видео камералар коюлуучу өтмөктөрдүн абалы дүйнөлүк стандартка ылайык болушу зарыл. Маселен, жолдордун абалы, жол белгилеринин туура коюлушу. Бул багытта иш алып баруу үчүн Ош шаардык жолдор башкармалыгы кеткен каражатты тактап, 22 миллион сом керектелерин билдирген. Учурда жергиликтүү бюджеттен 10 миллион сом бөлүнүп тендерге коюлду. Ноябрь айынын аягында тендерден утуп алган компания оңдоп түзөө иштерин баштайт. Светофорлордун баардыгы жаңы типте болуш керек экен. Бизде шаарда эски 4 светофорубуз бар. Ошо 4 светофорду биз алмаштырышыбыз керек. Бул кайсы светофорлор? Бул Мамырова Санкт-Петербург көчөсүндөгү, Ак Тилектеги номер 52 мектептин алдындагы светофор, Өскөналиева Абдыкадыровадагы светофорубуз, анан Кооператива Өскөналиева 4 светофордун дагы ушул эмеси проекте бар. Биз ага тендерге бердик бүгүнкү күндө. Тендер ушул ноябрдын этегинде бүтүп калса, биз жумушту быйылкы жылдан эле баштайбыз аны. Өтмөктөргө коюлуучу видео камералар Кытай өлкөсүнөн алынып келери айтылууда. Долбоорду ишке ашырууда Ош шаардык жолдор башкармалыгы менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тыгыз иш алып барат. Тийиштүү өтмөктөргө видео камералар коюлса, жол эрежесин бузган айдоочулар жана иретсиз унаа тыгындары азаят. Сүрөтү менен келет. Кайсы көчөдө кандай нарушение кылган? Кызыл жаракты өтүп кеттиби, же жол белгисине баш ийбей өтүп кеттиби, же жөө жүргүнчүн өткөрбөдүбү, ошолор жеринде же жол тилкесин буздугу карама каршы жака чыктыбы, ошолор боюнча атайын фиксация кылып тартып келет. Биз аны жарандарга жөнөтөбүз. Мына өзүңүздөр практикада көрүп атасыздар. Ушул боюнча азыр бүгүнкү күндө комиссия менен биргеликте мындай иштешип текшерип жатышат. Ош шаарындагы 35 өтмөккө видео камералар 2020 жылы коюлуп бүтөөрү күтүлүүдө. Коопсуз шаар долбоору иштеп баштагандан бери дээрлик жарым жылда жол кырсыктары Чүй аймагында кескин кыскарганын өкмөт билдирүүдө. Бирок ошол эле кезде долбоордун алгачкы жыйынтыктарына карата жана айып пулдун өлчөмү боюнча сын пикирлер айтылып келет. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сейдамат уулу, Бахадыр Кенжебаев, жаңылыктар.